Ташкөмір шаарынын больницасын кайрадан куруп чыксак деген оюбуз бар. Мындан ары мына Ташкөмір шаарынын больницасын куруп чыгайлы. Жанагы бир жакшы бир чоң парктары бар. Ошо парктарды элге жашоого ыңгайлуу кылып салайлы. Жана ушул Ташкөмір шаарына бир жакшы балдарга, жаштарыбызга керектүү болгон, Ташкөмір шаарынын атын чыгарган, мамлекетибиздин туусун көтөргөн жаштар болсун деп чоң бир спортзал салайлы деп атабыз. Мына ушул үч нерсени тез аранын ичинде баштайбыз жана Кудай буйрса тез аранын ичинде ошол ишке тапшырабыз. Андан кийин быйылкы жылы Ташкөмір шаарына 100 миллион сом акча бөлүнгөн, жолдорун оңдоо, анча-мынча ремонтторун жасоо, инфраструктураны оңдоо боюнча. Биз анын отчетун ала элекпиз, отчетун алабыз, карап көрөбүз. Эмне кылып ал акчаны кайда кетиришти экен. Андан сырткары мына стадион бүтүп атат. Стадион негизинде бүтүп эле калды, бирок жанагы футбол ойной турган аянтчасы бир аз даяр эмес экен. Ошондон анын ачылышын дагы жазга калтырып атабыз. Жазга чейин толук бүтүрүп анан ачайлы деп турупчу. То есть мындан ары биздин көңүлүбүз, айрыкча менин көңүлүм ушу Ташкөмір шаарына бурулат деген ойлойм. Эми дагы кошумча Ташкөмір шаарынын баягы биз быйыл берген 100 миллион сом акчасы жетпей калды окшойт. Дагы акча бөлүп беребиз. Калган каткан Ташкөмір шаарынын ичиндеги бардык жолдорду жаңадан асфальттап чыгабыз буюрса. Эми билесиздер, мен азыр депутаттыкка коюп аткан жокмун, же башка жака коюп аткан жокмун, жөн эле абишетип аткан жерим жок. Колдон келген, көз жеткен жана мүмкүнчүлүгүбүз бар жерде гана айтып атабыз. Кайсы жерге барып эмнени кылабыз десек, ошону кылып келе жатабыз элдин пайдасы үчүн. Ошон үчүн сиздерге дагы бул эми адамдардын арасында ар түрдүү адамдар бар да, билесиздер го. Сүйлөсөң дагы жаман көрүнөсүң, кылсаң деле жаман көргөндөр бар. Муну кылбайлы койбоду да дегендерчи. Аны азыр мен кеткенден кийин сүйлөп кетти дейм, болобу болбойбу деп кабатыр болбоңуздар.